Musulmanдар чындыгында бир тууган. О Аллахтын пенделери, бир туугандыкты бекемдегиле. Баарыңар адам атанын урпактарысыңар. Адам ата болсо топурактан. Арабтын араб эмес улуттан артыкчылыгы жок. Мусулмандар диндеш боордошуң. А болбосо адам катары жолдошуң. Балда мусулмандар бир туулган. Менин атым Мехран. Мен сиздердин уйгур мусулман бир тууганыңармын. Менин атым Сергей. Мен орус мусулман бир тууганыңармын. Менин атым Абдулхафиз Ибрахим. Чатлек мусулман бир тууганымдармын. Мен Абай казак мусулман бир тууганыңармын. Мен атым Мухаммад Mohsin Khan. Мен индиялык мусулман бир тууганыңармын. Мен Рахматуллах таджик мусулман бир тууганыңармын. Менин атым Игорь. Мен кореец мусулман бир тууганыңармын. Менин атым Шатлык. Мен Түркменистандан. Мен сиздин мусулман бир тууганыңармын. Менин атым Шерзот. Мен өзбек мусулман бир тууганыңармын. Менин атым Имран Мухаммад. Мен Пакистандык мусулман бир тууганыңармын. Менин атым Рахим. Мен Мунган мусулман бир тууганыңармын. Менин атым Элмир. Азербайжандык мусулман бир тууганыңармын. Баарыбыз биргеликте саждага баш коебуз. Сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө бир туулганбыз. Бир туугандык пайгамбарыбыздын бизге калтырган улуу мурасы. Бүгүн бир туугандыктын күнү. Баарыңар бирге Аллахтын динин бекем кармагыла. Бөлүнүп жарылбагыла. Аллахтын силерге жасаган жакшылыгын эстегилечи. Бири-бириңерге душман элеңер. Ал жүрөктөрүңөрдү жибитип, араңарды бириктирди. Ошентип, анын сыйы менен бир тууганга айландыңар. Тозок чуңкурунун кырында элеңер. Силерди андан куткарды. Чыныгы бир туугандык Алланын динин бекем кармануу эмеспи? Чыныгы бир туугандык акыретте пайгамбарыбыздын туусунун алдында чогулабыз деген жалындуу сезимден пайда болот. Чыныгы бир туугандык адамдар бири-бирин тозоктон куткарууга жан үрөөдөн башталат. Чыныгы боордоштук адамдар бири-бирин бейиштин төрүнө өттеп сый көрсөтүүдөн куралат. Чыныгы боордоштук Курандын мүрөк булагынан чогуу ичүүдөн табылат. Бир мусулман кыйналып атса, боордошунун жүрөгү ага кантип сыздабасын? Жабыркаган боордошуна мусулмандын боору кантип оорубасын? Аллахтын элчиси, о Аллахтын пенделери, бир туугандыкты бекемдегиле деп кайрылып жатса, анын сөзүн мусулман адам кантип текке кетирсин? Бул чакырыкты текке кетирсек, эртең кыяматта анын бетин уялбай кантип карайбыз? Боордошум, анда Аллахтын арканын бекем кармайлы. Аллах элчисинин колунан кармап, Курандын мүрөк суусунан кана жуталы. Бооркерлик чемерин курчанып, мээримдүүлүк жолунда боордошторубузга дем бололу. Диндеш бир туугандарыбызга жылуу маанай сүйүүбүздү арнайлы. Бул жашоодо боордошторуңдан сый урматыңды аяба. Улуу жаратканда мээримдүүлөргө мээримин төгөрүн унутпа. Көңүлүңдү өчүң болсо өчүрүп сал. Кегиң болсо кечирип сал. Дили тазанын ыйманы таза болот. Тили тазанын абийири таза болот. Ою тазанын жолу таза болот. Ошондуктан тилиңди ушак сөз менен булгаба. Антип бир тууганыңдын этин жебе. Жаныңды жабыркатканын карачы. Урушпа. Сөгүнбө. Абийириңди кирдетпе. Арнамысыңды булгаба. Тирүү жанды мерт кылып, колуңду канга боёбо.
кумурскага болсо да кыр көрсөткөн чоң күнөө. Андай болсо кантип адам жанын кыюуга болсун? Адамдардын ар намысын кантип тепсей аласың? Жүрөгүңө кулак салчы боордошум. Абийириң акыйкаттышы бырай. Жараткан эгең мусулман боордошуң үчүн жүрөгүңдү жылыткан эмес беле? Ал жылуулук өчөлөк ко, ыйман табы кетелек ко. Жүрөгүңдө дагы эле Алланын мээримине, жараткандын жакшылыгына жалындуу үмүт байлап турган чыгарсың. Болбосо пайгамбарыбыздын улуу жолунан алыстап, аяздуу суук жүрөгүңдү муздатып койгон жокпу? Жан дүйнөңдү тозок оту жалбырттаган туңгуюкка айланышынан Алла Таала өзү сактап калганын унутпа. Жүрөгүңдү тыңшап көр. Кайрадан от күйгөн чуңкурга айланып бараткан жокпу? Сүйгөндү бил, боордошуңду сыйлай бил. Кечиримдүү бол. Ичи тарлыктан, жамандык кылуудан сактан. Бул жалганда эч ким узакка калбайт. Жашоодо сүйүү менен боордоштуктун өчпөс изи калсын. Пайгамбардын жылуу демин сезсе кана ар бир адам жүрөгү, жетсе кана желдей согуп бүт жерге Мухаммеддин жанга жагым гүл жыты саллаллаху алейхи вассалам. Сезсе кана бүткүл ислам дүйнөсү, бүт адамдар пайгамбардын мээрим толгон ааламын. Адам баласынын жүрөгү анын мээримине балкыса кана, анда ааламга сүйүү цивилизациясы орномок. Жараткандын өзү үчүн сүйүү курун курчаңгын. Боордошуңа айтып кой, жакшы көрсөң жашырбай. Жаратканга жалбарып мындай дуба кыла жүр. О жараткан Аллах, момун мусулмандарга карата жан дүйнөбүздө кектенүүнүн дартын калтырба. Ыймандын күчү менен боордошуңа кара саноодон толук арыл. Боордошуңдун этин эч качан чайнап жей көрбө. Бооркерлик дем менен аларга Алладан ырайым тиле. Боордошуңа аруу сезим менен ар дайым жүрөгүңдүн төрүнөн орун бер. Ал кыйналса, сен да аны жан дүйнөң менен сезе бил. Шайтанды алыс кууп, напсиңди тизгинде. Ыйманга толгон жүрөгүңдүн тереңинен үн чыксын. Тазарган абийириң гана сүйлөсүн. Жакшылап карачы, жер жүзүнүн бейиштин төрүндөй кубулуп өзгөрө баштаганын көрөсүң. Андай болсо кел, пайгамбарыбыздын колунан кармап, боордоштуктун улуу жолунда басалы. Боордоштукту жан дилиң менен сезип жаша. Бир туугандыкты жан дилиң менен сезип жаша.